Пикир келишпестиги дал ушул Тажикстандын Варх анклавы менен Баткендин Аксай айылынын тургундарынын ортосунда келип чыккан. Буга негизинен 2 айылды аралап өткөн Көкташ Аксай Тамдык унаа жолунун курулушу негиз болгон. 2014-жылы башталган унаа жолдун жалпы узундугу 25 чакырымды түзөт. Суу маселеси, чегара маселеси. Ошондон чечилбеген баягы чегара бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келет. Аксайлык Зайнидин Дубанаев чегара көйгөйүн жон териси менен сезгендерден. Жыл сайын коңшу өлкөнүн аймак аркылуу мал жандыгын жайлоого алып чыгат. Ага Баткендин Керепшин, Шемиш жана Чечектер жайлоолоруна жетүү үчүн кеминде 10 чакырым жолду айланып өтүүгө туура келет. Биз мисалыга Варх айылынан өтүшөт, баягы мал жандыктарын айдап өтүшкөндө ал жердин малдарды кармап калып мезгилдерде, жолосо жайлоого кетип аткан малчылардын баягы уруп сабап койгон мезгилдери болот да. Муну менен эле жеке аксайлыктардын эмес, Баткендеги 5 айыл өкмөттүн тагыраагы 28 миңдей калктын убаракерчилиги жоюлмак. Баткендин расмийлеринин билдирүүсүндө жол эки тараптуу макулдашуунун негизинде курулуп жатат. Бул жерде 2008-жылы протокол менен болукту вице-премьер-министр менен кол коюшуп, ошолорго объездной мына жолдон жол куруп беребиз деген, мына Аксайдын ичинен өтпөй туруп. Анан ошол силер Тамдыкты курасыңар деп. Ошо Тамдыкка кеткен жолду деп 13 километр кылган. Экөө тең параллельно кетсин деген, ошо 2 жол барабар кетсин деген бар келишимде. Жол курулушунун жарымынан көбү бүтүп, 13 чакырымдай бөлүгү калган кезде чыр чыкты. Ушундан кийин Баткен Лейлек Ворох Исфара жолу жабылган. Натыйжада эки тараптан тең жабыркагандар болду. Окуя болгон аймакка президенттин атайын тапшырмасы менен вице-премьер-министр Жеңиш Разаков барды. Анын айтымында өлкө эгемен алган жылдардан бери чегара маселелери алгылыктуу чечилбей келген. Эми чукул убакыттын ичинде эки өлкө ортосунда биргелешип атайын комиссияны түзүп, ыкчам иш алып барган жатат. Апрель айында ишмерчем түзүп атабыз, ошолор менен учурашканы. Тажик тарапта келген, губернатор келген, мен өзүм вице-премьер менен сүйлөштүм, ал да келе атат. Буюрса азыр ушул эки мамлекеттин ортосунда бир ведомстволук комиссия түзүп туруп, ар бир маселени талкуулап чыгабыз. Албетте, бул жерде чагымчылык күчтөр бар. Ошолорго алдырбагыла элдин тынчтыгы, тажик менен кыргыз элдин мындай ынтымагын бекемдеге аракетти жасайлык деп аз жыйында өткөрдүк. Ынтымак түшүнүшүү жолу менен гана чечип, башаламандыкка жол бербей өтүүнү үчүн Тажикстандын Согди облусунун жетекчиси да аксайлыктар менен болгон жолугушуусунда баса белгиледи. Аларда калкты тейлеген кызматтар тарабынан түшүндүрүү иштери колго алынды. Аймактагы мектеп, бала бакча, оорукана мекемелери өз нугунда иштөөдө. Калктын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн аймактагы тартип коргоо түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Баткен облусу.